Магазинден 200 сомго химикаттуу кургак бисквиттүү рулетти сатып албай эле үйдө 200 сомго ушундай сочный рулет жасап бериңиз. Балдарыңыз үчүн пайдалуу жана эң оңой жасалат. Алгач 5 жумурткага сахарды салып, жакшылап миксердин жардамында 15 мүнөттө миксерлейбиз. Ушундай коюу масса болгондон кийин суу майды куюп, бир аз миксерлеп алабыз. Андан соң унга разрыхлитель салып, аралаштырып, даяр массабызга 2 бөлүккө бөлүп салып, винчиктин жардамында же силиконовый лопатка менен аралаштырабыз. Даяр болгон массаны листибизге куюп, бардык жерине тегиз кылып жайып алабыз. Кызган духовкада 30 мүнөттө бышырып алабыз. Бышкандан соң ысык кезинде эле ороп коебуз. Рулет муздаса катып калат, ошон үчүн ысык кезде орош бул маанилүү. Эмне болсо творог колдондум жана магазиндеги эле ушундай каймактан кошуп, сахар менен жакшылап миксерлеп алдым. Ушундай сонун крем болот. Даяр муздаган рулетти суу менен сахарды бир аз кайнатып, муздатып, анан пропиткага колдонобуз. Сиздер сүт менен да пропитка кылсаңыздар болот. Үстүнө шоколад менен кооздоп койдум. Эгерде сиздерге рецепт пайдалуу болгон болсо, баракчама катталып, лайк жана комментарий жазганды унутпаңыз. Сиздер менен болгон Айжамал.